Урматтуу мекендештер, урматтуу саясий күчтөр, урматтуу жаңы жаш партиялар. Бүгүнкү парламенттин жыйынында акыркы мезгилдеги болгон акыркы минуттагы болгон кырдаалды көрдүңүздөр. Биз бир топ депутаттар кечеги шайлоонун жыйынтыгы менен наразы болгон партиялардын катарында ошол эмне жыйынтыкка алып келди деп biz жанагы форма 2'ni жокко чыгарып 7%'ti 3%'ке түшүрүп ал эми жанагы 5 миллион сомду 1 миллионго түшүрөйлү деген ойду мыйзам даярдап биз алып чыкканбыз. Бүгүн комитетте карап, бир окуудан карап, анан кийинки комитетке сунуштап кабыл алайлы десек, депутаттардын баары эмес болсо дагы көпчүлүгү кетип калды. Комитеттин председатели Канат Керезбекович дагы талап кылып туруп алды, отказ кылып. Өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Урматтуу жаштар, урматтуу жаңы партиянын өкүлдөрү, жаңы партиянын лидерлери, урматтуу эл журтум. Бизде эч качан таза шойлоо болбойт. Бул нормаларды булар эч качан кабыл албайт. Дайыма ушул олигархтык жана адим ресурстун күчү менен кийинки тилекке каршы кийинки парламенттеги ушундай келгенге келе турган болуп калды. Менин колуман келбеди, биздин депутаттардын бир топ депутаттардын колубуздан келбеди. Мына бүгүн биздин 6-чакырыштын депутаттарын кылган иши бизге аз болуптур. Кечеги элге чыккан революцияга чыгып төңкөрүш кылабыз деп ошондой чоң элдин толкундоосу ушу депутаттарды эсине келтирбептир. 3 күндүн ичинде алар кайрадан унутуп калышыптыр. Баарыңыздарга кайрылам, үн катыңыздар, кайрылууларды жасаңыздар. Эртеге биз парламентти кайрадан чакырып, бул мыйзамды өткөзгөнгө биз аракет кылышыбыз керек. Болбосо кечеги эски система ошол бойдон калат. Эч кандай жаштар келе албайт, эч кандай жаңы күчтөр келе албайт, акчасыздар келе албайт, эркин конкуренция бизде болбойт. Рахмат.